Достор, салам. Бул түз эфир болгондуктан катачылыктар болот экен. Эртеден бери биз Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетүүсүн талап кылып жатканбыз. Бул боюнча оюн сагындык дагы билдирем деп турат. Эртеден бери биз Сооронбай Жээнбековду айттык, ааламдан буйрулган эмес. Себеби бул ааламдашуу доорунда ар бир доордо, кылым тогошоордо, доор алмашаарда ушундай өзүнүн жетектөөчү, өзүнүн алып кетчү адамзатты мындан ары жаңы багытка багыттачу адамы болот деп, ал адамды биз Арстаналай Абдылдаев деп айттык, эскертип келип атабыз. Сооронбай Жээнбековду баардыгы эле билет, жалпы кыргыз эли билет. Аны аалам эмес, аны досу Атамбаев алып келгенин. Ааламдан буйрулбагандыктан учурда ааламдашуу доорунда ааламдын улуу күчтөрдүн талабын билбегендиктен учурда иши жүрүшпөй жаткандыгына баарыңыздар күбөсүздөр. Бул боюнча сагындык өз оюңду айтсаң. Саламатсыздарбы? Мен бул бийлик боюнча эмнени айткым келет? Биринчиден, Сооронбай Шарипович бийликке жалган жол менен келген, элдин баары билет. Буга деген Алмазбек Атамбаев өзүнүн кызыкчылыгы үчүн Сооронбай Шариповичти бийликке алып келди. Өзүңүздөр көрүңүздөр, азыр деген бийликтин бир дагы иши окшобой атат. Эмне үчүн? Себеби баардыгы жалган, Баардыгы жалган. Эл деле азыр билип калды, анткени жалган эч качан окшобойт. Биринчиден, Сооронбай Шарипович ааламдын мыйзамын билбейт, ааламдык түшүнүктү керек болсо билбейт. Ал үчүн Арстаналай Абдылдаев ааламдын тилин сүйлөшө билет. Элди башкарчу адам биринчиден ааламдын тилин билүүсү керек. Эгер ааламдын тилин билбесе, анда эч качан окшобойт. Анткени биз айтып жатабыз, бүгүнкү күндө деген аалам ээлери чыныгы күчтөр жерге түштү. Ошондуктан эч качан жалган окшобойт. Сооронбай Шарипович, биз сизди жаман деп аткан жокпуз. Биз доордун талабын билбейт. Өзүн кандай алып жүрүү, доордо деген чындыкты гана колдообуз керек. Арбайлардын, атетек арбайлардын каалоосу эмнеде? Биринчиден ошолорду билип, андыктан азыр бүтүндөй эле бийлик, парламент болобу баардыгы жалган. Мынакей ааламдан шылдың кетти, чимкирик деп аталды, кой деп аталды. Булардын баары жөн эмес. Чындык иштеп атат да. Бара-бара баары бийлик биринин башын бири жейт. Азыр биринин башын бири жеп жок болуп атат. Көрүңүздөр, азыр Тажикстан кетти. Бүт жактарда бизге зулум кылышып атат башка элдерчи, бирок алар өздөрүнүн кызыкчылыгын кылып, өздөрүнүн эле мен эле жашайын, алайын, жулайын, жейин деген эле принцип менен булар жашашат. Элди ойлогон адам жок. Азыр Арстаналай деген бул өзүм далилмин да. Чындап кыргыз үчүн күйгөн адам. Бир эле кыргыз үчүн эмес, адамзат үчүн бул ааламдан буйрулуп келген адам. Туура айтып атасың. Кыргыз өзүнүн улуулугун таанымайынча башка улуттун улагасында калып жүрө беребиз. Бул боюнча Арстаналай Абдылдаев 10 жылдан бери какшап келе жатат. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат демекчи. Мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Керек болсо башка улутка башчыбыздын кадыр баркы жок болгондуктан кыргыз элин эч бир улут сыйлабай жатат. Учурдагы эски түшүнүктөгү саясатчылар менен кыргыздын баркы эч качан көтөрүлбөйт. Себеби алар кыргыздын улуулугун өздөрү билишпейт. Кыргыздын улуулугун бир гана Арстаналай Абдылдаев билет. Кыргыз качан гана өзүнүн улуулугун таанып, чыныгы ааламдан буйрулган ордуна отурганда гана кыргыз өнүгүп, өсүп, дүйнөгө башчы боло алат. Арстаналай Абдылдаев кыргызды жаман болсо экен деген жок. Кыргыз улуу, сен улуусуң деп атат. Сен дүйнөгө башчы болушуң керек деп атат. Азыркы бийликтегилерчи бизди эмне кылып койду? Бизди керек болсо коргомок турсун, намысыбызды, жерибизди, элибизди сатып атат. Ойлонуп көрүңүздөр. Бул баары бир акыры жүрүп отуруп бул чындыкка чыгат. Себеби бүгүн көзүңүздөр ачылбаса, эртең ачылат, бирок ал убакта кеч болуп калат. Көп нерсебизден айрылышыбыз мүмкүн. Мына эгемендүүлүктү алгандан бери аябай ыйык,
сонун кооз жерлерибизден айрылдык. Бунун баардыгы башчыларыбыздын өзүнүн ордун, элин, жерин коргой албагандыктан келип чыгып атат. Себеби алар ааламдын кыргыздын чыныгы ордун билбейт, кыргыздын улуу эл экендигин билбейт. Кыргыздын улуулугун бир гана Арстаналай Абдылдаев өзүнө, кыргыздын өзүнө жана дүйнөгө тааныта алат. Эгер дүйнө эли, адамзат кыргыздын улуу эл экендигин тааныса, өзү айткандай Кытай карызынан кечет. Керек болсо Кытай батыш өлкөлөрү кыргызга налог салат, налог төгөт. Андыктан келгиле өз ордубузга отуруйлу. Келгиле Арстаналай Абдылдаевди таанайлы. Аны биз шайлабайбыз. Себеби ал ааламдан шайланып келген. Бул боюнча көптөгөн билдирүүлөр бар, көптөгөн аппараттар тастыктап пактаган. Биздин милдет, ар бир кыргыздын милдети, ар бир адамдын милдети Арстаналай Абдылдаевди таануу. Бүгүнкү күндө адамзат эмнеден кризис болуп жатат, эмнеден жакырчылык, бунун баары эмнеден аң сезимдин пасттыгынан гана болуп жатат. Бийликтегилер больницага холодильник коюп берем, лампочка коюп берем, жок ал иштебейт. Биринчиден адам аң сезимин өстүрсө гана адам турмуш туткунунан кутулуп кетип жатпайбы? Качан гана адам улуумун деп өзүнүн ааламдан келгенин билип, качан гана өзүн тааныганда аалам күчтөрү ошондо гана жардам бергенде кризистен адам байкалбай өзүнөн өзү гана чыгып кетет. Бир нерсени айткым келет. Бүгүнкү күндө эле көрүнүш, азыр биз могул парламентти, президентти дагы эл күнөөлөп атабыз да, ооба, бирок элдин дагы өзүнүн аябай чоң күнөөсү бар экен. Көзүм жетти. Эмнеге дегенде, азыркы деген жаратылышты, экономиканы түшүрүп жаткандагы экологияны кароого албаса экономика көтөрүлбөйт. Мен Кыргызстанды мындай карап чыктым да, илимдешим. Карасам мусорлар жатат, таштанды. Аны бир алайын дегенде адам жок анычы. Себеби аң сезимибиз жарды болуп атпайбы? Жан дүйнөбүз жарды, аң сезимибиз ылдый болуп атат. Бунун баардыгына чындап келсек бийликтегилер күнөөлүү. Себеби алар элдин аң сезимин өстүрүүчү ошолор болчу. Түздөн түз биздин учурдагы жашообузга, учурдагы аң сезимибизге түздөн түз бийликтегилер күнөөлүү. Себеби аң сезимди өстүрүүчү да ошолор. Аң сезимибиз өспөгөндүктөн түшүнүгүбүзгө жараша, түш көрөсүң дегендей түшүнүгүбүзгө жараша жашап атабыз. Түшүнүгүбүздү ким кеңейтет? Бир гана Арстаналай Абдылдаев. Себеби бул доор ааламдашуу доору. Ааламдан илим, ааламдан мыйзам берилгендиктен, мисалы жердик конституцияга дагы, жердик мыйзамга да баш ийип атпайбызбы? Демек бул доордо аалам күчтөрү жерге түшкөндүгүнө байланыштуу биз дагы ошолордун мыйзамына, ошолордун каалоосуна, талабына баш ийишибиз керек. Башка аргабыз жок. Эми илимдешим айтып кетти. Арстаналай Арстаналайдын өзү чындык, ичиндеги жаны чындык. Андыктан сын койбоңуздар. Башка кылбаңыздар. Аны сын койгонго да болбойт. Аны сындаганга да болбойт. Анткени аалам келип Арстаналайды кийди дагы эмне болду? Ааламдык мыйзам жерге тамды. Ошон үчүн жердик мыйзам эч качан иштебейт. Ошону билиңиздер. Учурда жан дүйнөсү жарды пенделер Арстаналай Абдылдаевди жана ошого окшогон өсүп алган аң сезими бийик, өзүн тааныган адамдарды жан дүйнөсү жарды пенделер сөгүп, кагып, жаман сөз айтып атасыздар. Сиздер азыр жаман сөз айткан менен эртең бул мыйзам сөзсүз орнойт. Биз сиздер үчүн аракет кылып атабыз. Буну өз башыңарга келгенде билесиздер. Өз башыңарга келгенде сезесиздер. Андыктан азыр күлбөңүздөр. Түшүнбөсөңүз дагы күлбөңүз. Жаман сөз айтпаңыз, жаман ойлобоңуз. Андан көрү изилденип көрүңүз. Мүмкүн ошондо түшүнүп ишенесиздер. Себеби сиз дагы улуу кыргызсыз. Сиз ордуңузду билиңиз. Сиз ордуңузду билсеңиз, дүйнөгө башчы болоруңузга бул эч кандай күмөн эмес. Кытай карызынан кечээрине эч кандай күмөн да санабайсыз. Жана Арстаналай Абдылдаевдин мен кудаймын деген сөзүнө эч кандай шек саноосуз эле ишенесиз. Чоң рахмат, бар болуңуздар.